Sen özün жоопкерчилигиңди башка бирөөгө эметпе. Sen мен жоопкерчилигим действительно кылдың бул Биз көрүп турабыз. Мына момча киши тартып отуруп. Биз ичи өлгөн айтып атпайсыздарбы? Где знаки стоят, что вот здесь вот запрещен? Экинчи бир эскертүү берип ушундай кылып туруп айтса мындай любой эле адам түшүнөт. Колуңду койгуң келбей атса койбойм деп эле коюп койганда. Жөн эле кыйнайсыздар адамдычы. Эч нерсе толук жок да. Şu жүрөгүңүз ооруп кеткен ушул жакшыбы, а? Чара көрөбүз. Келип эле кетип калды алар. Бар буларда. Келе калып эле таптым. 5000 сом Адам катарлыктуу бир Мен нерсе өзүм болуп билем. кетти. Ошо жол Мен өзүм билем, сиз мага келишпей эле коюңуз. Кандай эле айтыш керек, хозяин деген. Давай токтоткула ойнака, силер түшүнбөсөңөр биз түшүнүп атабыз. Эчтеке деп айтпайсыңар. Хозяйкаларда бир эскертпейсиз. Бизге бир эскертүү иретин эме кылсаңыздар биз деле түшүнөбүз. Биз деле адамбыз да бул жерде эле токтоп. Ошо да биз жаңы эле келдик эке бул жерден. Эч нерсе Жок, ал деген эси деле айтып койсоңуз чет жака токтотобуз да. Биз тоодо жашайбыз, мүмкүн биз тоодо 2 жыл чыкты. Аны бирөөдө деле анда өлтүрүп сала бербейли анда мен билбей турмун деп. Кандай случай болду да, байке биринчи. Жайтка чыкпагыла Жайтка чыкпагыла. Жашыл чөптүн үстүнө чыкты. О, хорошо, аналарга макул мояка эмен жазат турсуңар. Кана стоянка, чтоб элдер машины парковали, где им удобно, да? Кана мояка жол иштериңер жүрөт, күндө топуракты экскаватор мояка чоңошоңор. Чоң ошо карыган эмелер лечение Жайтка токтотуу макул, хорошо. Сиз элдер мояка эс алып атасыз. Сиз кайга токтотосуз? Жолдун боюна коем мен жайтка эч качан. Сиз жолдун боюна токтодуңуз, хорошо. Бияктан жол иштери жүрүп атат. Машинаңды алдып атат, кайга алып барабыз? Сиздердин эле машиналер турат. Чоң-чоң. Жаңы эле келди. Жаңы эле сиз келдиңиз, элдин баары ошо качкара коюшту. Биз жатып атабыз мына 3 күндөн бери. Мы видим тут им куда где паркуют. Кайсы машина сиздики? Мына Бул машина биз. Эгер нааразы болсоңуз, жогору турган органдарга кайрылсаңыздар болот. Биз жогору өзүнүн турган милдетибизди эмеспи. Биз аткарып силерге атабыз. башыңыз ал жактар карабайт да экен. Милициянын аркасынан анча жүрдүм экен. Бергиле. Жөн эле ошол жака карагыла деп коет экенсиздер. Эч ким карабайт. Мына чындап айтып атам, эч ким карабайт. Мен бир ай сүдүрөп жүргөм машинанын аркасымен. Жөн эле сүдүрөп жүрөшөт. Бербей эле келип алып эле мояка болгон. бизге бир ичи өлгөн айтып атпайсыздарбы? Где знаки стоят, что вот здесь вот запрещен? Экинчи 100 метр сайын турат знактар. Кана жок, именно моякта каякта турат байкеси, мына моякта жол иштери жүрөт. Мен каяка токтотом. Интернет булактарданчы бүт баарынан чыгып атат. Жай жетилерге чыкпагыла депчи. Бүт баарды жазып атат Көргөн жокпуз да эке андай. Көргөн жокпуз да. Көргөн жокпуз деп анда законду бузуп. Жок, бизге эс айтып койсо биз токтойбуз да эке. Бир эскертүү берип койсочу биз эмне жок дейбизби? Айтсаңыздар, могу үйдүн эси келип, бул жерге токто, нар жака токтотуп кой десе биз жок дейбизби? Эч нерсе дейбиз, макул кечиресиздер деп токтотуп коебуз да. Үстүнкү органдарга кайрыла деди, эч кимси карабайт биздичи. Жөн эле тоготпой эле, жөн эле эме кылып коюшат. Бир ай мен сүдүрөлүп жүргөм машинанын аркасымен, акыры чыдабай кетип кой. Бош бергиле деп ошо акчасын төлөп анан өзүм эптеп эле, өзүм мүмкүн өзүм төлөйм деп эле чыгарып кеткем. Жерге токтотпой экинчи жолу неме кылса, күнөөлүү иш кыла турган болсо, салыштырапты. Мынакей, мен деле ыраазымын ошого. Жаштарды акыры туура түшүндүрүш керек да. Мыйзамдуулукка чакырып атабыз апа ушинтипчи. Мыйзам ушундай экен. Жок, азыр сен Жок, байке. Сиздер эскертип атасыз. Эскертсеңиздер ушу штраф жазып эскертем. Эскертүү да. Жөн эле эскертип берет машина. Ушундай кылбагыла. Буга чейин айтып эле келгенбиз. Именно ушул жерге келип, бир ай мурун 2 жолу Жок, анда сен ошону сиздер айткан эскертүүнү, болсоң, жок, бул жакта, мындай башында. Эскертүүнү өтө туура эмес эскертип атат да. Эскертсе бул жактын үйдөгүлөрдү ошо хозяйкаларды эскертиш керек. Биз келебиз, эгерде ушул жерде машина бирөөнүкү турган болсо, биз машинадагыларга эмес, биз силерге штраф жазабыз деп эскертиш керек. Эң туура нерсе ошол да. Эл билбейт да, эл кыла берет, ал билбейт, билбей калат. Мисалы биз ал КТРК эмне каяка чыгып атат, биз билбейбиз да. Биз бул жак частный бир нерсе деп эле келдик. Эскертсеңиздер, мына хозяйкаларга эскертип мындай койдуртпагыла дешиңиздер керек. Машиналар турган болсо, ошо машинадагыларга эмес, биз сиздерге штраф жазабыз десеңиздер, ошол туура байке. Эми Ушул мындай жакты карап аткан адамдарга жаздырышыңыздар. кандай гана жер болбосун, Жок. машина жашыл чөптүн үстүнө чыкпаш керек. Негизи эле жок, негизи эле. Жок, сиздер бул жактарга эскертпейсиздер. Жолдун баарында эскертип Биз айтып айтып атабыз. атпайбыз, биз частный деп келдик. Биз бул жака Сен өзүңдүн жагыбыздан келдик. Биз бул уксаң жака ошол чоң энелерди лечение кылдыртканы келдик да. Сен өзүң жоопкерчилигиңди башка бирөөгө эметпе. Жок, мен жоопкерчилигим действительно кылдың бул. Биз көрүп турабыз, мына момча киши тартып атат. Эми жоопкерчиликтен качпай эле мына түшүндүң. Кийинкиде чыкпа жашыл чөптүн үстүнө. Жок, байке, Билбей там эме дотпайсың. кылганыңыздар Эми билип вообще туура жүрөсүң. эмес байке, сиздерчи. Бир эскертүү берип, ушундай кылып туруп айтса, мындай любой эле адам түшүнөт. туура эмес Мисалы мен эми билип атам мисалы. Мага эми жетип атам.
Ага эми жетти. Бирок сиздер мындай штраф кылып мындай эме кылгансыздар өтө туура эмес нерсе бул. Бул боюнча Биз басачы улум оштон келип атайын ушу Бишкек деп соңурка ошо немеге келип отурабыз, жайытына келип отурабыз. Ош деген каякта жатат балам эй? Биз анан ушул жерге келип алып штрафты алып алып ыйлап, ушу жүрөгүбүз ооруп кеткен ушу жакшыбы, а? Жакшыбы? өзү штраф 20 000 сомго чейин биз минималдуу чара көрүп берип атабыз азыр. Биз аяктан канча деген акча менен келесиң? Канча деген массалык маалыматтар каражаттарда чыкты, эскертүүлөр болду. Калп айтпай мына январдан баштап мына канча болду уже 6 айдан бери эскертүү болгон. Өтө туура эмес. Колумду койгуң келбейт, койбойм деп эле коюп койганда сотту да өзүнө чечими калынат анда. Не согласен деп. Жок байке, мен эч нерсе кылбайм байке. Кандай иштеген? Мындай эскертүү беришиңиздер керек да байке. Мындай үйдүн ээсин эскертпейсиңерби анда? Ушунча болуп. Эскертилген баары. Жөн эле келип жаштарды кыйнайбы. Жастар полный жазып чыккыла азыр. Мен да көрөйүн аны. Полныйына жазып чыгыңыздар. Мен сиздердин жаныңыздарда Биз менен жүрөм. жаныбызда жок. Өзүң протоколуңду алып кой азыр. Согласенсиңби же не согласен? Жок, кайсылерге кол коем. Мен бирок мына жаз полныйына жазасың. Жазабыз, артыбыздан жүр. Полныйына жазасыздар. Качып кетип атканын, эмне болуп атканын тутуп жазасыздар, мен билбейм азыр. Өзүңүздөр жазам дедиңиздер. Артыбыздан жүр. Макулсуңбу? Макулмун десең, макул деп туруп кол кой. Сиздер мындай адамды застар, мен ошо сотко өтөт атасыздар. Мен ошол жака барсам деле сүдүрөлүп жүрүшүм билем да. Жөн эле кыйнайсыздар адамдычы. Эч нерсе толк жок да. Ошон үчүн айла жок эле кол коюп атам. Мен сүйүнгөндөн кол койгон жокмун Сен силерге. мыйзам бузуң анык болуп атпайбы? Момча киши Мейли болуп байке, атат. мейли. Жашыл чөптүн үстүнө Жок, чыгып атасың. ушунча элдер сиздер ыраазысыздарбы ушуга? Ыраазысыздарбы? Мына айтып коюңуздар, ыраазысыздарбы? Эч ким ыраазы эмес, эч ким эскертүү болгон жок. Жок, ыраазы эмесмин десем толк жок. Мени жөн эле сүдүрөшөт. Мени жөн эле сүдүрөшөт. Жок, мен өлүп кетсин. Жок, албай жок, сен до конца болуп тура койбойсуң. Кайсы жерге коюңдар? Буяка макулмун деп жазып туруп кое коесуң да. Буяка макулмун деп жазып кой. Өзүң жап-жаш бала экенсиң, ушунча эмоционалдуу. Ооба байке, жын келет да, конечно. Асмандан акча түшпөйт да, туурабы? Буяка эки жагына кое койсуң. Кайсы жерге? Галочкалар турат го. Ойун айтат булар жаштар эми Ошондон бөлөк машиналардын баары дизелде бет атасы камера тартылган. Мисалы могу байке бербейм деди. Бербесе койсун, азыр ГАИ чакырдык, ГАИ менен кылабыз. Эгер ГАИга да тоскоолдук кылбаса биз буга заявление жазабыз дагы. Ошо номерлерин баары полный ошо жазылган. ГАИге бергениңиздерди биз кайдан көрөбүз? Аз келет. Бизге да адрессиз машиналардан түштү. Бизге да машиналардан турат. Мына бул баары түштү да, бул баары жайытта турат. Жок, тиякта да турганда анан берки эки кыз эмне үчүн келип эле погоналы кыздар келип эле эки сөз менен эле нар жактан кетип калышты машинага чыккан эки кыз. Силер сүйлөшкөнсүздөр ушул эле. Сиз болбосоңуз жаныңызда байке. Барып эле сүйлөшүп эле анан алар кетишти. Мен деле айдап эле жолдошум баштасы мен деле айдап качып калсам болбойбу андай. Кыздар эжелери? Ооба, погоналы кыздар. Бар да сизде. Сиз тартаткан айталар. Чара көрөбүз. Келип эле кетип калды алар. Бар буларда. Келе калып эле тартап Аз гайлер келсин азыр. 5 000 сом тетиги шлагбаумда туруп, мисалы, кирип аткан жерде ушул сотрудниктер туруп эскертүү бериш керек адамдаргачы. Анан келип алып эле үстүндө туруп, кээ бир адам көрөт ал вывесканы, кээ бир адам көрбөйт мисалы. Мен келгенде мына өзүңөр көрдүңөр, тарттыңар. Тетиги боз үйдүн оң жагы мына могу шагыл жол өйдө чыгып турат, туурабы? Ошонун сол жагында турдум. Атайын көп чөптү тебелебейчи. Андай нерсе болбойт да. Мен силер кызмай, мен кызмат. Мындай сыйлаш керек да, адам катарлыктуу бир нерсе болуп кетти. Ошо жол Мен өзүм билем, сиз мага келишпей эле коюңуз. Сиз эске келишкен жоксуз. Ишке келишпейсиз дегенде бар Силер жумушуңар эмес бул. Сиз эмне жүрөсүз бул жерде? Мен жүрөм. Мен көрөм, мен да көрөм эмнеге. Жок, сиз эмнеге жүрөсүз? Мен өзүм укугум ал. Эмне силер запрещать этесиңер же бирдеме барбы? Жана эле кетишмек булар. Анан жакка эметкен. Анан тиги эметкенде тиги жаанаттан бери жүрдү да, узунда. Мына эгемендүү мамлекетибиз бар, өзүбүздүн тилибиз бар, эне тилибиз бар. Анан киргенде эле кириллицаны баары окуйт, бирок кээ бир адамдар бар да, орусча билбеген бар. Анан билбеген адамдар ал нерсени кантип түшүнөт дейм да, эне тилде жазылбагандан кийин. Мына түп-түз эле көрүнүп турат, кирилл тамгалары менен орусча жазылып турат. Кээ бир адамдар ал окушу мүмкүн, бирок түшүнбөшү ыктымалы бар да, түшүнбөй калышы бар. Биздин өзүнүн эгемендүү мамлекетпиз, көз карандысыз мамлекетпиз, анан көз каранды мамлекет болгондон кийин эне тилде жазылыш керек да. Ооба, тиги кыргыздын эмесин көтөрүп аткандан Бул жака келген дээрлик коноктордун бир 70-80% чет элдиктер эмес, орустар эмес, кыргыздар эле келет. Жергиликтүү ички туризм бул жакта.